Эми дагы бир суроого келели да. Бул Куран чындыгында бул Аллахтан берилген бир өзүнчө бир энциклопедия катары болуп атат да. Алганда туурабы? Бунун ичинде илим да бар, законодательство бүт барысы бар, моральдык, этикалык жүрүм турум эрежелери бүт барысы ушунун ичинде туруп атат. Кача ушунда адамзат кыяматка чейин эмнени билгиси керек болсо ушунун ичинде бар. Ал кандай жашаш керек болсо бүт барысы. Эми эгер ушундай боло турган болсо, анан бизде Куран менен, дин менен бүгүнкү күндө муфтият эле заниматься этет. Туурабы? Муфтият эле алектенет да ислам боюнча. Эмне үчүн сиз айткандай эгер чындыгында Куран ошондой китеп болсо, бүгүнкү күнгө чейин бир дагы биздеги илимпоздор, ошо академиктер, мына светтик илимди алып кетип аткан окумуштуулар бул Куранга кайрылган жок. Биринчи маселе. Анан экинчи маселе мынакей, эмне үчүн сиздин ошо Куранды чыгарууда баш сөздүн жазылышына ошо дин аалымдары эмес, ушу Кыргыз тил мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын орун басары эле, бөлүм башчысы. Ошо Аалы агай жазышка макул болду да. Эмне үчүн ушул киши жазып берип атат? Бул ал кишинин максаты башка эле. Мен бир мемуар жаздым эле, Чыңгыз Төрөкулович боюнча. Анан ал ошол Чыңгыз Төрөкулович боюнча энциклопедияларга чейин окуган экен. Анан мен китебин окуганда аябай кызыгып калдым. Демек бизде аалымдар баягы өздөрүнүн эле чөйрөсүн окушуну үйрөнүп турбайбы анда? Анан мен такыр дейт Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө өзгөрдүм, ичкүктүм бар эле, кишинин нааразычылыгым да бар эле. Ошонун баары жок болуп кетти. Башка киши экен, уш китеп чыгарайын деди. Ал кайсы китеп эле? Ал Тоолор Бөксөрбөйт деген жакында чыгарайын деп атам. Анан ал кишинде ошо бир мындай характер бар экен. Айткандан кайтпайт экен, өзүнүкүн бербейт экен. Калыстык үчүн ал башка нерсе. Илимпоз өзүнүн ненязына ишенет да ал, ошон үчүн өзүнүкүн талашат. Жок, ошо бир калыс, мындай өжөр адаты бар экен, ал адилетсиз ишке такыр көнбөйт экен да. Ал жакшы сапат да. Анан мен айттым, алке, мен бир бош жүрбөй, сиз котормодон абдан тажрыйбаңыз чоң, орусчадан которуп жүрөсүз, юридикалык энциклопедияга чейин, тил боюнча маселелердин бардык тармактарын өмүр бою аралашып келе атасыз, тажрыйба чоң. Ошон үчүн сиз мага жардам бербейсизби? Бир 20 бет текст бар котормодон, стилин, анан эмне деди. Куран котормо десем, эми Куран боюнча мен жок, сиз мына Крашковский бар да сизде. Ал абдан жакшы которгон. Орусчасына мындай салыштырып карап коюңуз. Кыргызча майлысы канчалык так жазды. Ооба. Арабчасына баш ортпаңыз десем, бир жумадан айтты, Темирал сеники аябай жакшы го котормо деди. Сен каяктан бул кыргыз тилин? Мен ошого китеп окудум. Андан кийин эми мынчалык болгондон кийин 50 бетин берейин, жакшылап редактордун көзү менен карап бериңиз дедим. Анан бая сызып, өзүнүн ойлорун эме кылып, бүт баарысын сызып, анан мен колума берди бир айга жакын убакытта. Анан мен ал киши абдан илимпоз катары эми ал бая күчтүү тилчи, күчтүү редакторго ишенесиңби? Абдан аргументтери жакшы. Анан мага жакта мен сизди редактор кылам десем чочуп кетти. Анан мен айттым, чочубаңыз. Сиз кыргыз тилинде котормосуна редактор болосуз, арабчасына эмес. Арабчасына баш ортпойт, арабчасы ал Кудайдан келген, эч ким ага баш ортпойт. Кыргыз тилинде деп анан ошол бардык жана ката бул котормолордо, орустун котормолорунда катачылыктар, өзбек тилиндеги, казак тилиндегилерин баарын түшүндүргөндөн анын үстүнө мен мына бул китебим биринчи жолу ошолордон чыккан. Кыргыз тил комиссиясынан. Ошондо биз жакшы тааныш болуп калганбыз. Сен жакшы китеп жазыпсың деп. Анан мен айттым, ушу кыргыздар окусун деп, окусунбу десем, ушинтесиң деп, анан кийин кызыгып, анан котормону толук окуп чыкты. Бир гана жерден экөөбүз келише албадык. Эмне болду? Калган жерим. Темирал ушундай алып коелу дейт. Мына пайгамбарларды кыргыз тилине коелучу атын дейт. Якуп депсиң, Жакып дейли, Юсуф депсиң, Жусуп деп коелу. Жусуп деп, анан жок, ал болбойт десем, эмнеге дейт, 2-3 жолу айтты. Сиз ойлоп көрсөңүз дедим.
Мына Меккенин атын Куран бир жерде Беккет деп айтат, бир жерде Мекке деп айтат. Мекке дегенде бул Мухаммед пайгамбардын учурундагы аталышын айтат. Шаар болуп, эл жашап аткан учурунда. Мухаммед пайгамбардын. Беккет деген жеринде Ибрахим пайгамбардын учурундагы аталышы. Ana мен айттым, ушул кыргызча сөз түзсем чочуп кетти кандайдыр. Бул Сирия менен Йемендин ортосунда бир эле соода жол болгон. Ал Хижаз өрөөндөйт ошо Мекке турган. Ошондон өткөндө ошо Замзам кудук бар, башка жерде суу жок да. Ошо жерге келип эки тараптан кербен түнөйт экенден анан кетет экен да жол. Беккет деген сөз ошондон турбайбы? Беккет, автобекет, аябай кыскарып кеткен да. Бул түрк тилдүү сөз. Эмне үчүн? Мындан 6000-7000 жыл мурун ошо байыркы Шумер, Месопотамияда, Ирак. Ошол чөлкөмдө түрк тилдүү элдер жашаган. Муну археологиялык казуулардан Хаммурапиден 6000. Балким түрк тилдүү эмес, ошол учурда ошол эле жанагы шумерлердин, сактардын тили азыркы ошо түрк тилинин байыркы өткөндө сен мага бир жакшы маалымат айтпадыңбы? Жанагы канды, жанагы эмени текшерүү боюнча мен андан өтө ошону айттым. ДНК генеалогия боюнча. Ошондо кандай болуп атат? Эми бул жерде дагы мынакей ушу жакын деле мына Кубан Чороев деген бизде бир жигит бул боюнча катуу изилдеп атпайбы? Анан негизи мен буга чейин мына ошо 2014-жылы ошо жана ДНК боюнча эмени алгам да, материалды бир балдар алып келип беришти. Мынакей кыргыз деген ушундай экен. Багы бүт ушул улуттардын башында мына 4,5 жыл мурда эле биз ушу калыптанган эл экенбиз. Анан мен ошол жерде карап отуруп анан ошо арабтар, еврейлердин эки уруусу, ушу Ашкенази уруусу менен арабтардын Курейш урууларынын ошо 4000 жыл мурдук тарыхы биригип келип, анан эле келип туруп ошо 5000 жылда кыргыздарга келип кошулуп калганын көрдүм да. Анан ошол жерде таң калдым да, бул кандайча мындай болуп калат. Анан эгерде чын эле ошондой боло турган болсо, анан мен кызыга баштадым. Анда Ибрахим пайгамбардын да тарыхын жакшылап караш керек экен депчи. Караш керек. Анан карап көрсөк, болжол менен ошо 3800 жылдан 4,5 жылга чейинки аралыкта жашап өткөн деген тарыхый божомолдор бар экен да. Анан мына Лут көлү боюнча изилдеп келип, ал жерде ошо географ, археологдор чыгарышыптыр. Болжол менен ошо 3800 жыл мурда Лут көлү пайда болгон деп. А Лут көлү боюнча бизде баарыбызда маалымат бар. Ошо Ибрахим пайгамбардын тирүү кезинде Лут пайгамбардын окуясы менен коштолгон, ошондо пайда болгон көл да. Ошон үчүн бул жерде баягы илимий жагынан алып келгенде деле эч канчалык айырма жок экен да. Анан мен ошондо таң калып калдым да. Баягы пайгамбарлар негизи баягы бир атадан жолубузда бир уруктан дегендей маани келет да Куранда. Алардын баарысы ошо бир ошон үчүн арабтарда дагы санжыран ушунчалык каты кармайт экен. Еврейлерде санжыран ушунчалык каты кармайт экен. Анан бизде мына ушу арийлер деп азыр мына ошондой топко бөлүнүп калдык. Ушу кыргыздар санжыран ушунчалык каты кармайт экенбиз да. Анан мына ошо генетиктер бүгүнкү күндө мына жана Жакшылык Сабитов өзү айтып атпайбы мынакей, биз ушу кыргыздардын санжырасы менен бүтүндөй адамзаттын ушу генетикалык картасын түзөлдү деп атабыз. Себеби бир гана кыргыздарда ушу санжыра так сакталып калган, башка элде мындай жок деп. А санжыра деген дал ушул генетикалык илимден мына кыргыздардын ушу 12 түрдө сакталып калган бир эмеси депчи. Жакшы нерсе айттың да, мына мен котормодон сага бир. Анан ошондо менде ошондой ой пайда болду да. Демек, кандай болгон күндө деле мындан бир 5000 жыл мурда араб, кыргыз, ошо еврейлер пайда болуп электе, ошо Ибрахим пайгамбар аркылуу биздин бир эле тилибиз болгон. Себеби бир атадан тарап атпайбызбы? Демек, ошо исламда дагы, Куранда дагы ошо Ибрахим пайгамбардан ошо еврейлер менен ошо бардык ошо китептердин ичинде сөзсүз жок эле дегенде, ошо кыргызча бир терминдик маанини берген сөздөр болуш керек деген ушу эмеге келип, мен ушунун үстүндө көбүрөөк алектенип калдым да. Анан ошонун негизинде анан ушу мына Беккет дегенге келгенде ушунда мен ушун түшүнүккө келдим да. Демек, Ибрахим пайгамбар атаган ал жерди Беккет деп. Башка бирөө жазган эмес. Себеби ал жерде адам болгон эмес. Ал тургай Замзам суусу да болгон эмес. Биринчи ошо Замзам суусу пайда болгондон кийин анан ошо Беккет болду да. Ошол жерден анан кербендер өтө баштады. Жана арабтар келип ошол жерде жайгаша баштады. Анан негизгиде мына ошо пайгамбардын да бир хадисинде айтылып атат да. Ал жерде дейт, ошо арабтардын жана Журхум уруусу келип, тиги Исмаил пайгамбар менен Ажар энебизди таштап кеткен да. Ошолор келди деп атпайбы? Ошо жерде айтып атат, арабтардын дейт.
Ибрахим пайгамбар ал жерде жашаган эмес, ал таптакыр башка жактан барып атат. Ооба. Анан ошол эле жерде ал арабтардын тилин үйрөндү дейт. Ооба. Анан ол аразында чоңойду дейт. Анан алардын кызына үйлөндү дейт. Ооба. Бу жерде аябай эле так маанини берип атат да. Демек, Ибрахим пайгамбардын тили да араб болгон эмес, өзү да араб болгон эмес. А буну ким айтып атат? Ошо бир топ сахабанын ортосунда пайгамбарыбыз далилдеп айтып аткан бул риваят, хадис. Мына ушундан эле чыгып калды да, мага ошол аябай таң калыштуу болду да. Демек, ал араб болгон эмес турбайбы анда? Арабтар ошол учурда эле бар экен. Демек, араб тили да ошол учурда болгон. Ибрахим пайгамбардын тили башка экен, значит. Эми Куранда айтып атпайбы? Ибрахим бул жөөт эмес, христиан эмес болчу деп. Ал ошондон кийин пайда болбоду беле дейт. Ал жөөттөр христиан. Ошол түшүнүктөр кийин пайда болду. Анан Куранда айтат, ошо эл экениңерди билгиле, уруу экениңерди билгиле дейт. Ошо сен айткан. Эмне үчүн? Мына бийлик ээлерин кулдан шайлаган эмес илгери. Конду кул төлөгөн эмес. Бир уруудан бир уруу экинчи уруудан өлтүрүп койсо кимге? Уруу башчысына кайрылган. Ошону билип, ошол мыйзамда келген эл. Мунун баары эми акыркы жылдары мен сен айтканды көп жакшы биле бербейм, бирок ошо бул илим өнүгөт. Жанагы эмне деп атасың? Ошол ДНК генеалогия деп атабыз, ошо адамдын ошо негизги жаралыш тарыхын ошо генетик адамдын ошо генетикасы аркылуу изилдеп кетип аткан илим да. Эми бул чындыгында өтө татаал, анан ушунчалык кызык илим экен. Ошондон элдердин таралышы, бүтүн жанагы цивилизациялардын таралышын ошондон тапсак болот да. Анан дагы бир айтып кое турган маселе. Мисалы, Ибрахим пайгамбардан берки цивилизациянын деле тарыхын биз жакшы билбейбиз. Анткени коммунисттер ошо мына жер бетиндеги бардык археологиялык эски курулуштардын калдыктарын 4-5 миң жылдан ашыч эмес. Бул аларга жаккан эмес. Ар жагы бир 10-15 миң жылдан барып маймылга жакындайсың деп. Анын баары түзүп алган системаны бузгузу келген жок да. Анын баары бузулду. Ошон үчүн азыр бизде бул маселе көтөрүлбөй атат. Америкада, Европанын айрым бир окумуштуулары адамзаттын тарыхы миллиондогон жылдардан ары карай кетишин Куранда айтат. Эми буга келебиз, айласы жок келебиз. Көп артефакттар табылып атат. Бир нече миңдеген жылдардан мурунку. Аны менен эсептешпей кое албайбыз. Эми кайра ошо агайдын эмесине келсек. Ошо эмне үчүн макул болуп ушул редактор болуп берди? Шуну толук айтып койсоңуз. Бул редактор болгону түшүндү. Бул Курандын илими жанагы мен изилдеген китептеримди окуду. Анан ушундай айтты да. Алды менен буга окумуштуулар көңүл бөлүш керек экен деди. Монда көп аныкталбаган, көп такталбаган, биз баа салт болуп калганды айта берет экенбиз. Бул адамзаттын эволюциясын айтат экен, космологияны айтат экен, азыркы илимий ачылыштарды айтат экен. Биз мындай деп ойлогон эмеспиз. Демек, мен Куранды сөйлөчүмүн дейт. Бул ошол баягы адеп ахлактардын бир нормасы болса керек деп, анан бул таптакыр башка нерселерди көп айтат экен деп ошондон улам. Ошол себептен жазган турбайбы анда? Бул Куран бул илимпоздор окуй турган китеп турбайбы? Алды менен ушулар караш керек экен. Анткени илимпоздор ал илим катары мамиле кылганда анан биз түшүнө баштайбыз. Бул баягы көнүп калган туура эмес түшүнүктөр, мисалы жөн эле бир карайлычы. Шундай деп атат.
Силердин үстүңөргө жети асманды жараттык. Жаратууда биз кайдыгер болбодук деп атат. Котормо. Муминун 23-сүрөнүн 17-аяты. Жыйырма үчүнчү сүрөнүн 17-аяты. Эмне деп которду? Мен эмне деп которгом? Биз силердин үстүңөрдө 7 жолду жараттык. Жараткан макулуктарыбыздан бейкапар эмес. Эмеспиз. Эмеспиз. Мына бул жерде силердин үстүңөргө 7 асманды жараттык дейт. Андай текстте жок, 7 асман жөнүндө сөз жок. Ал жерде асман деген сөз жок. Жок, 7 жолду жараттык дейт. Анан ушундай түшүнүк бар да. Жол деген эмне ошондо? Мына ушунда кыйнала баштайбыз да. Мен ушуга толуктоо киришим. Мурун ушундай деген түшүнүк келген. Куранды которуш абдан кыйын. Ошону сизден сурайын деп атам. Жок, бул ушуга бекем басым жасап, себеби барысы эле ошого коюп коюп атат да, мына Куранды которуш кыйын. Буну деген моунча илим алган, илими бар адам которуш керек, башкалар Куранды ачпаш керек дегендей түшүнүк пайда болуп калды да бизде. Ошон үчүн белгилүү бир чоң аалымдар деле Куранды мисал кылып окугандан коркушат да. Бир жерин өзгөртүп алып, же бир бузуп алып, жаңылыш түшүндүрмө берип коюп, күнөөкөр болбоюн дегендей коркушат. Анан ушу которуш кыйын дегенде сиз канчалык айтасыз? Эмне үчүн? Жок, муну мындай, Куранды которуш кыйын деп кесе айтпаш керек. Эмне үчүн мен башында айттым, Куран бул лапидардуу мындай ташка жазылгандай, туура. Куран которуштан түшүндүрүш кыйын. Мисалы мен Чубак ажы менен бир жолу жолуктум да. Бир 6 сааттай отурдум. Жакшы, кызык экен. Эми бул Чубак ажы мындай да, бул 100 жылдарда бир келген аалым да. Муну менен сүйлөшсөң зерикпейсиң. Бул сени жакшы түшүнөт. Сен аны жакшы түшүнөсүң. Табыш оңой. Анан ошол Курандын жанагы бүгүнкү күнгө чейин космологиясын, адамзаттын эволюциясы боюнчагы эмелерди айтканымда, ал айтты, Темиралы ака, сиз изилдеген үчүн ошолордун көп жерин сиз билип алыпсыз. Мисалы мен деди, которо берем, бирок кээ бир аяттарды которгону менен түшүндүрүп бере албайм деди. Бул туура айтты. Анткени аалым киши жалган айта албайт. Аалым киши текеберчиликтен кутулбаса, ал көп сыйга дее болбойт. Ал жөнөкөй ошол бир сөз менен айтканда Чубак ажынын басканы да, турганы да, сүйлөгөнү да, мамилеси да мусулман болуп калган. Мусулман ошондой болуш керек. Сиз ошол которгон үчүн эмес, изилдеген үчүн ал которгон аяттарды жакшы түшүнүп атасыз деп. Анан кайра келели. Силердин үстүңөргө 7 асманды жараттык деп атабы? Мен которуп атам, силердин үстүңөрдө 7 жолду. Ошондо арабча кандай айтылат бул? Арабчасын да карап коелу, ишеничтүү болуш. Азыр көрүүчүлөргө да кызык да, андай ишеничтүү болуш үчүн деген бар да. Мына айтып атат. Валакат харакна фауқакум саб'a тарайqa дейт. Силердин үстүңөрдө 7 жолду жараттык деп атат. Тарикун деген көп жол. Жол деп атат. Көптүк маанидеги 7. Тарайqa көптүк мааниси. Тарикун деген тарикат деп атпайбы, ал бир жол да. 7 жол асман эмес. Эми орустун котормочулары дагы жаңылат. Мисалы, ошол эле Элмир Кулиев ал ойлонбой эле 7 асманды деп коет. Анда биздикилерди ошондон алып ошо карайт. Крачковский 7 жолду деп жазат. Билбесе да. Себеп как окумуштуу катары сөздүн эмесин бузгузу келген жок да. Бузбайт. Мына эме үчүн окуп коелубу? Калыштык үчүн. Мына мы создали выше вас 7 путей дейт. Туура которгон. Эми ошол Элмир Кулиевди карап коелу. Мына воистину мы создали над вами 7 небес. Одно над другим дейт. Бул кошуп да жиберген. Ушинтип
жиберишет да котормочулар. Тактаймын деп отуруп. Демек, буларда ошол жалпы ошо небес, алам, асман тууралуу, анан жол тууралуу жалпы түшүнүктөр жок болгондон пайда болуп атабы? Жок, жетөө десе, бул жет асманда. Куранда жет асман деген түшүнүк бар, ошого кетип калат. Ошол болуш керек дейт да. Божомол да. Ал андай эмес экен. Мен мына китепте аны жаздым. Кыргызчасын которуп чыга элек. Священник арантери периоду адамзат. Сиз ошондо буга 7 жол деген эмне экенин бүт жаздыңыз да? Жаздым. Биринчи жолу эмне, экинчиси, үчүнчү, бешинчи. Ал ушундай экен, кыска айтайын. Келечекте буга да кайрылабыз. Ал эмесин илип да коюп. Адам атадан кыяматка чейинки мезгилде асмандагы күн галактиканын борборун 7 жолу айланып чыгат экен. Ошону айтып атыптыр Алла Таала. Демек, галактиканы күн айланып өтө турган болсо, күн системасындагы биздин жер дагы 7 айланат экен да ошондо галактиканын борбору. Ошончо мөөнөт коюптур адамзатка, адам атадан кыяматка чейин. Ошону символично биз барып Каабада 7 жолу айланабыз. Ошол эле сүрөттөр символика. Асмандагы жол жүргөн ошо күн экен. Ал ошо галактиканын борборуна 7 жолу айланып чыгат экен, бирок ар бирөөсүндө 108 миллион жылда бир жолу айланып чыгат экен. 108 миллион жылда бир жолу айланып чыгышын азыркы илимпоздор билбейт. Азыркылар 225-250 миллион жыл дейт. Азыркы астрофизика. Астрофизиканын тилинде. Ал түгүл ушу күн лира жылдыздары жака, жылдыздар тобу жака жылат окшойт деп коет ал. Божомол. Аны баягы лабораторийный анализ карап отурганда ал өтө. Демек бул теманы анда өзүнчө бир кенен талкуулайбыз го деймин да. Ооба, чындыгында бул себеби мен да окуп көрдүм бул жерде. Мен ушул китептин ошо бир эле ушул түшүнүктү түшүнүш үчүн бир 3 жыл мээнетим кетти да. 3 жыл дегенди араң түшүндүм, чындыгын айтканда. Бул космология деген эмне экенинде менде такыр эле мында түшүнүк болуп атыптыр. Эми сиз айткандан кийин 87-жылы Чыңгыз Төрөкулов менен 2 саат отурганда ал шок болуп кетти. Сен муну жаз деди. Ушул боюнча, Сен муну жаз деди эле. Мен айылда жö сен кааласаң Ленинградка азыр барып окуй бер, мен чалып коем, же Душанбеге. Жаз. Жö мен иштенсем каерге деп академиянын эртеси күнү мен ошо академиянын кол жазмаларын жайгаттым. Илимдер академиясына. Окуй бер, жаза бер, ушу бир жерде кыйналбай. Ошолдагы чоң пайдасы тиген турбайбы анда сизге? Ошол мени фундаменталь, ал бул деген учитель жасайт. Чыныгы устат жасайт. Аны кечиктирбей. Ал болбосо мен Куранда да которбойт болчумун, муну да жазбайт болчумун, айылда жүрөт элем. Эми бир суроону беришке туура келип калды да, мынакей. Сиз ушу Чыңгыз Төрөкуловичте ушу Куран, ислам боюнча бул жерде сизге ушу өзүңүздүн окутуучу устатыңыз катары да айтып кетип атасыз. Мен жаздым аны. Бирок көпчүлүк биздеги ошол эле илимпоздор, башкалар, даже мына дин аалымдары Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө негедир башкача сөздөрдү айтышып жүрөт да. Бул киши даже мусулман эмес дегенге чейин сөздөр кетет. Аны мен өзүм туттум. Ошо ага кандай карайсыз анда? Бул жагында болуп айттым. Мына дедим, сен мусулманчылык боюнча куугунтук жеген эмессиң дедим. Сен эми сүйлөп атасың дедим. Мына азыр демократия келген мезгилде кааласаң өтүү төргөл, кааласаң капиталист болуп кет, кааласаң безбожник болуп кет деген заман бул. Ыктыярың өзүңдө деген. Куугунтуктаган эч ким жок. Мына мен 85-жылы куугунтук жегем дедим, ал коммунисттерден. Чыңгыз Төрөкулович эл душманынын баласы болуп жүрүп, кийин 80-жылдары жана кыямат кылымга тете бир күн дегенде ошондо айтат. Ошо дин маселесин көтөрүп чыкты да негизи. Ыйык Каабаны карагыла деп атат. Тиги казан капты коюшту. Мен ошону сурабай калдым. Андан тиги жана КГБ жана цензура канчасын кыскартты. Балким ал ритуалдарына берген болуш керек. Мүмкүн. Фатиха сүрөсүн окуду андаймда. Тигилер аны Чыңгыз хандын ак булуту деле кийин чыкты. Целый бир повесть. Ал эми ошол убакта айтыштын өзү ошол убакытында ал башка тема, ал ага да бир келебиз акырын.